Bismillahirrahmanirrahim. 6 жашка келгенде атакеси Акбалта төмөнкү Мекке шаарына молдого кармап бериптир. Атагын көргөн чочуптур. Акбалтанын чубагы аалымдардын алдынан 6 жылы окуптур. Жаш 12-ге келгенде калыйпадан кат алды, 12 пирге кол берип, сахып уруш атанды. Деп, урматтуу бир туугандар, бул менин өмүр баяным эмес, албетте бул биздин Манас атабыздын сахабасы болгон улуу Чубак атабыздын таржымалын Саякбай Каралаев өзүнүн вариантында алып келет. Бул китеп чындыгында кыргыз интеллигенциясына ошол ислам дини жөнүндө толук болбосо дагы бирок толо маалымат берет деген үмүттөбүз. Дил азык басма үйү мына ушул китепти окурмандарына сунуш кылып турат. Ошондуктан ислам маданиятынын бир бөлүгү катарында кабыл алып ушул китепти окуганды мен барыңыздарга сунуш кылар элем. Анткени Саякбай атабызды бардыгыбыз билебиз. Биз менен бир доордо жашаган Айтматов атабыздын 20-кылымдын Гомери деп атаган ушундай бир улуу үлкөн инсандын эмгегинен биз пайдалана турган болсок, өзүбүздүн наркыбызды, населебизди, маданиятыбызды, ким экендигибизди, кайдан келгендигибизди эч убакта эсибизден чыгарбайбыз деген үмүттөмүн. Аллах Таала баарыбызга терең ыйман насип кылган болсун.